to be this hurt, yeah. I'm too young to be this hurt, yeah. I'm too young. Assalamu alaikum. Бүгін 8 май. Алдызда кішінеке парниктебіз. Бұл жерде көчөттүн помидор, болгарский, капуста, карам, ошондой эле калемпир көчөттөрү. 4кө 1 метр аралыктагы парник өзүбүз үчүн жасалган. Бұл жерде азыр көрүнүп турган көчөттөр ириктери, чоңдору алынып, майдалары турат. Утуру чоңойгондор алынган сайын майдалары аркасынан өсүп жетилип атат. Помидор көчөттөрү азыр майдарак. Сорту картошка поляк. Башкында чоң сочный боло турган, сулуу боло турган тоголок помидор. Муну кайсы айда тиктик? Марттын башында тигилген. Числосун эсимде жок. Дуга формада үстү жабылган, мына 50 сантиметр көтөрүлүп. Жылытуучу меш коюлган эмес, жылытылган без, кадимки табигый шартта эле өстүрүлүп атат. Астына гумус салынган, асты 10 сантиметрге жакын гумус кумга аралашып салынган. Бул жулганга оңойраак болот. Мынакей бирөөнү жулуп көрөлү. Мына тамыры менен жакшы, эгер кум менен гумус аралашып болсо, анда жулганга оңойраак болот. Мына ушул азыр 1 метр квадрат жерде 10-15 миң көчөт бар бул жерде. 10-15 миң көчөт боло турган болсо, 1 сомдон боло турган болсо, 10 миңдин тегерегинде акча болот экен. Эгер көчөт кылып сатканда деп айта турган болсок. Азыр тиге турган момент. Күн салкында тиге турган болсо, бул жакшы көктөгөнгө шарт болот. Баягы гүлдөйүн деп калган бир карыштык узун помидорду алып тиккенге караганда, мына ушундай майдарак помидорлор, булар чоң көчөт болот кийин. Жакшы өсөт. Баягы жоон гүлдөйүн деп калган помидор бул уже мөмө бергенге, карыганга аракет кылып калган көчөт болот. Ага караганда мына ушул көчөттөр жакшыраак көктөйт. Помидор 90 күндө бышат. Мына ушул көчөттү алып тиге турган болсоңуздар, 90 күндө бышып бүтөт, толук бүтөт. Эгер жакшылап карай турган болсок, помидордон 50 тоннага чейин гектарынан алууга болот. Балким андан дагы көп алса болсо керек. Калемпир буйруса дагы бир жумада тиккенге жарап калат. Азыр 3 кулак, 4 кулак болуп калды. Мына туугандар, эгерде кичинекей жер боло турган болсо, 1 сотық жерде көчөт кыла турган болсоңуздар, демек жакшы пайда көрүүгө болот экен. Эксперимент болгон бул парник. Быйыл кылдык. Муну Акжол деген укам карап атат, ошол киши карап суусун берип жасап атат.